Украинадагы кыргыз жарандарын Бишкекке учак менен акысыз алып келүү уюштурулду. Украинадагы кыргыз жарандарын Бишкекке учак менен акысыз алып келүү уюштурулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов билдирди. 16 мартта Польшадан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги уюштурган акыркы бекер учак учурулат. Ошондуктан баардыгыңыздарды Львов шаары аркылуу Польшага өтүп кетүүнү сунуштоо менен бирге Украинанын аймагынан чыгып кетүү керек экендигин баса белгилейбиз. Львов шаарына бекер эвакуациялык поезд же болбосо такси жана автобустар менен келсеңиздер болот деп жазылат элчинин билдирүүсүндө. Булак Сереп, Чекиткейжи. Украин депутаты: Кыргызстандын согушта бейтараптуулугу алда канча жакшы. Украинанын жогорку радасынын депутаты Мария Мизинцева Украина менен Орусиянын согушунда Кыргызстан бейтараптуулукту карманып жатканын Путиндин режимин колдоого караганда алда канча жакшы деп билдирди. Бул тууралуу ал кыргыз басылмалары үчүн уюштурулган онлайн брифингде айтты. Мизинцеванын айтымында, жада калса Орусияда Владимир Путин бардык элдин позициясын билдире албайт. Көпчүлүк бейтарап болуп жатышат. Биз кызматташууну улантышыбыз керек. Биз тышкы иштер министрлеринин жана парламенттер аралык достук топторунун деңгээлинде кызматташууну улантышыбыз керек, деди ал. Буга чейин Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаалга байланыштуу президент Садыр Жапаров Кыргызстандын расмий позициясын билдирген. Ошол эле учурда өлкө башчысы эки өлкөнүн ортосундагы жаңжал Кыргызстанга терс таасирин тийгизип жатканын моюндаган. Албетте, биз кичинекей эле өлкөбүз. Биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек, деген Жапаров парламенттин 9 марттагы жыйынында. Булак Клоп, Чекит-Азия. Бир тууган кличкалар Киевден эфирге чыгышты. Биз шаарды бербейбиз. Киев шаарынын мэри Виталий Кличко жана анын бир тууганы Владимир Кличко Украина 24 телеканалынын эфирине чыгып, Украина баш калаасынын айланасындагы кырдаал тууралуу айтып беришти. Мэрдин айтымында, 2 жумалык согушта тургундардын жарымына жакыны Киевди таштап кетишкен. Акыркы эсептөөлөр боюнча Киевдин ар бир экинчи жараны шаардан чыгып кетти. Азыр Киевде 2 миллиондой тургун калды. Ошого карабастан Киев азыр чепке айланды, деди Виталий Кличко. Анын айтымында, орус аскерлеринин негизги максаты Украинада бийликти кулатыш үчүн борборду курчоого алуу жана басып алуу. Алардын пландары биздин жигиттердин аркасы менен ишке ашпай жатат. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостремлде биздин жигиттер Киевди курчоого алуу пландарынын баарын бузуп жатышат, деди мэр. Кличко белгилегендей, ар кандай кесип ээлери, анын ичинде музыканттар жана актерлор шаарды коргоо үчүн тикесинен тик турууда. Эч нерсе болбойт, багынып бербейбиз. Мен бул сөздөрдү кайталай алам. Шаар турду, эл турат. Шаар эмес, биринчи кезекте адамдар турду. Алар багынып бербесе, душман өтпөйт, деди мэр. Владимир Кличко өз кезегинде Киев шаарындагы эркек кишилер үй бүлөсүн сыртка алып чыгып, өздөрү шаарга кайра кайтып келип жатканын айтты. Булак Супер, Чекиткейжи. Дүйнөлүк экономика форуму өз жыйындарында Путинди катыштырбай турганын билдирди. Дүйнөлүк экономикалык форум Орусиянын Украинага кол салганы менен байланыштуу Орусия менен болгон бардык карым-катнаштарын токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, баш ордосу Швейцария жайгашкан Дүйнөлүк экономикалык форумдун билдирүүсүндө кабыл алынган чечим менен Орусиянын президенти Владимир Путинге форумдун бардык иш-чараларына катышууга тыюу салынды. Дүйнөлүк экономикалык форумдун катчысы Аманда Руссо санкцияга учураган эч ким менен карым-катнашта болбойбуз жана орус мекемелери менен мамилебизди токтоттук деп билдирет. Белгилей кетсек, Путин жана Орусиянын мурдагы премьер-министри Дмитрий Медведев 2007 жылдан 2021 жылга чейин дүйнөлүк экономикалык форумдун саммиттерине 5 жолу катышкан. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.